кийинки сөз Айжигитов Султанбай Абдрашитовичке берилет. Рахмат. Талыбек Өңкеевич, мен биринчи суроом, жанагы чектөөлөр бар эмеспи электр энергия боюнча? Кайсы аймакта канча киловатт? Жерде областтарга жараша жасап атат, жана мен айтпадым 300 мегаватт депчи. Бул республика боюнча. 300 мегаватт республика боюнча бөлүштүрөбүз. Азыр Кундузбек Кошалиевич айтып кетпедиби? Туура айтып атат. Бизде мисалы северный регион, мисалы үчүн Бишкек шаары, эгерде 3100 мегаватт электр энергия алса, ошонун 2000 мегаваттын северный регион алат, 1000 мегаваттын южный регион алат. Азыр эң эле көп потребление кылган Бишкек шаары менен Чүй областы. Ошол региондордо жана мен айтып кетпедим, эгерде мисал алсак, Талас областы 100 мегаватт колдонсо, ошол 10 эле мегаватт. 10 эле процентин алабыз да, ошол примерно 10%-не чектөө киргизебиз. Ошол 2 сааттын убагында. Эми азыр погодно эмени тиги прогнозду караганда, мындайча айтканда 11-нен баштап эле уже мен айтып атам, жылуу болгон 16 градуска чейин күндүз жылыйт деп атат да. Ал эгерде бизде потребление ошол жана 300 мегаватт, 3000 бүгүн 3000 мегаватт болуп атса, 2700 мегаваттка түшүп калсак, биз анда эч кандай чектөө кылбайбыз. Жок, жанагы эмеде өзүңүз Таласта айтып калдыңыз, мисалы Таласта бүгүнчө 8 киловатт экен чектөө. А Баткенде 5 киловатт. Эмне үчүн Баткенде? Жок, Султанбай Абдрашитович, андай эмес. Биз деген мындай да, однофазный счетчик 5 киловатт. 5 киловатт эми мындайча айтканда, өзүңүз билесиз, Союз убагында бир абонент 3 киловаттка чейин эле колдончу. Андан кийин уже баягы эме өскөндөн кийин элдин электр энергия колдонуусу өскөндөн кийин биз орто эсеп менен алганда 4 эле киловатт колдонот. Эгерде биз bir aylık потреблениесин алып анализ кылганда биз 1 киловатт ошо кошуп 5 киловатт кылып атабыз. А трехфазныйлар 10 киловаттка чейин. Ошон үчүн бизде ал жерде бөлбөйт. Эгерде Баткенде трехфазный абонент болсо, ага деле 10 киловатт, Таласта трехфазный абонент болсо, ага деле 10 киловатт. И однофазныйга 5 киловаттан берилген да. Бул эми ошол бүгүнкү күндө тиричиликте колдоно турган үйдөгү электроприборлор 4 киловаттын эле тегерегинде болот. Азыр өзүңүз билесиз, 1 киловаттык деле мындайча айтканда чайниктер жок азыр. Талыбек Өңкеевич, жанагы эми биз Баткенге элди беките албай атабыз да, ал жерден баарды качып атат. Айрыкча жана чек арада жашагандар. Ошону эске алып туруп, ошол жерде бекитип калыш үчүн жок дегенде бир кандайдыр бир льгота берип койбойсуңар жеңилдиктерди. Бир 8 киловаттка чейин чыгарып, ошол жагын караштырып көрсөңөр, мен силерден суранамын. Султанбай Абдрашитович, биз мындайча айтканда өзгөчө мамиле кылабыз, сиз туура айтып атасыз. А жерде особенно жана жаңы курулган приграничный райондорго өзгөчө мамилебиз бар. Ошону өзгөчө мамиле кылып, себеби мага чалып арызданып ататтар да ошон. Анан экинчи суроом, жанагы күн жана шамалдын булагыдан эме болгон пайда болгон электр энергияларга жеңилдик бергениңер, ал эми туура эле деп эсептейм да, себеби ал жерде чыгашасы аябай көп. А вот судан чыккан булактар энергиянын электрен, аны ушу алып эле салбайсыңарбы? Ал и так эле дешевый да. Гидроэнергетика бул эң арзан эме да. Алып эле салгылачы ошону. Жеңилдиктерди, эми судан чыккан эмени, электр энергиянын булактарын. Ооба, эми мындайча айтканда малый энергетиканы өздөштүрүш үчүн ушундай 4.42 тыйын деп тариф коюп бердик. Бирок булар жанагы өзүнүн мындайча айтканда чыгымын актаганга 15 жылга чейин, 15 жылдан кийин 3.40 тыйындан эле төлөшөт. Бул жерде биз баягы мындайча айтканда частный бизнес, ушул малый энергетиканы колдоо иретинде алып киргенбиз да ошол. Алар деле ошол 15 жыл, а берки сиз айтып аткан шамал күн энергиясы ал 25 жыл ошо бойдон 4.42 тыйын. Жок, шамал менен эмеден күндүк сөз жок. Вот жанагы гидроэлектр энергетикага и так эле келет да инвестор. Эң арзан, эң выгодный. Ошого жакшылап карап көрсөң, менин сунушум ошол эмеден алып салыш, жанагы суу гидроэнергетиканы. Дагы немем жанагы индексация деп атпайсыңарбы? Индексация бул өзү эме менен байланыштуу да.
инфляция менен байланыштуу. Аны бир жылдын ичинде жыйынтыгын чыгарат дагы Национальный банктын көргөзгөн башка статистиканы көргөзүп, ошонун негизинде индексация кылат. А силер болсо жанагы эмеге байлап коюп атпайсыңар, курс сомага, курсту. Мындайча айтканда, силер азыр индексацияны курска байлаганыңар тарифти доллар менен эсептеп коюп атасыңар, доллар менен берип атасыңар. Понимаете? А бул болсо акча жүгүртүү законуга каршы чыгып атат. Ошондуктан мен сиздерге эме кылат элем. Биринчиден эмеге жана бир жылдык деген тууру да. Себебен бир жылдын ичинде и то курсуга карабай, курсу менен эмес. Инфляция, именно официально берилген инфляциянын негизинде бир жылда бир жолу индексация кылсаңар болот. Инфляциянын негизинде. Себебен курстун негизинде деп жазганыңар бул уятта, бул туура эмес вообще. Это финансово неграмотно. Ошондуктан мен эме кылганым, мен силерге эме кылганым, жана берени 12-19 пункту эски редакцияларды калтырып койгула деген менин сунушум бар да. Калтырсаңар, иначе кийин аябай кыйналасыңар ошону мененчи. Уятта боласыңар, кыйналасыңар дагы. Анан бул деген биздин мамлекеттин, элдин кызыкчылыгына ылайык эмес да, мындайча айтканда. Понимаете, максаттарга ылайык эмес. Ошо эски боюнча эле калтырып койгонуңарды мен сунуштайм да силерге. Рахмат.